Саламатсыздарбы? Англис тилиндеги тoro окуу эрежелери менен таанышууну улантабыз. Жана бүгүнкү сабакта C жана G тамгаларынын окулуш эрежелерин окуп үйрөнөбүз. Анда эмесе баштадык. Алгач C тамгасы C деп жумшак жана K деп катуу окулат. Жана бул кайсы учурларда? Биринчиси, эгерде C тамгасы E, Y жана I үндүү тамгаларынан мурун келсе, анда жумшак болуп айтылат C деп. Мисалы, city, decide, center, rise, send, cinema, cyber. Байкаганыңыздардай, бул жердеги бардык сөздөрдө C тамгасы E, Y жана I үндүү тамгаларынан мурун келди. Ал эми эгерде C тамгасы A, O жана U үндүү тамгаларынан мурун келгенде K деп катуу окулат. Мисалы, carrot, cat, because, cut, cold, cross, cute. Жалпылай кетчү болсок, C тамгасы E, Y, I үндүү тамгаларынан мурун келгенде C деп жумшак окулса, A, O, U үндүү тамгаларынан мурун келгенде K болуп окулат экен. Эми G тамгасы. G тамгасынын окулушу дагы C тамгасына окшош эле. Негизинен англис тилиндеги эрежелер бири-бирине окшошуп кетет, үндүүлөрдүн өзгөчө. Эмесе G тамгасы дагы жумшак жана катуу болуп окулат. Алгач, эгерде G тамгасы E, Y жана I кайра эле ошол 3 үндүү тамгалардан мурун келгенде G деп жумшак айтылат. Мисалы, gentle, gender, magic, region, energy, allergy жана giraffe деп окулат. Ал эми эгерде A, O жана U үндүү тамгаларынан мурун келгенде G деп катуу айтылат экен. Мисалы, go, garden, gate, game, gum, grape. Жалпылап айтканда, G тамгасы дагы C тамгасындай эки түрдүү жумшак жана катуу болуп калат экен. G тамгасы E, Y, I үндүү тамгаларынан мурун келгенде G деп айтылса, калган учурларда G болуп окулат экен. Демек, бүгүн биз сиздер менен C жана G тамгаларынын окулуш эрежелери менен тааныштык. Эгерде суроолоруңуз болсо, комментарийге калтырсаңыз болот. Бул жалпы англис тилиндеги эреже албетте, бирок айрым учурларда англис тилинде exceptions деп коебуз, мындайча айтканда, эрежеге баш ийбеген, башкача окулган сөздөр бар. Алар эгерде сөз башка тилден кирген болсо. Бирок негизинен ушул эрежеге таянып, C тамгасын E, I, Y үндүү тамгаларынан мурун келгенде C деп, кайрылган учурда K деп, G тамгасындагы E, I, Y үндүү тамгаларынан мурун G, анан A, O, U үндүү тамгаларынан мурун келгенде G деп окуйбуз. Чоң рахмат.